Саламатсыңарбы балдар? Сабакка даярбызбы? Эң сонун. Азыр баарыбыз китеп, дептер, ручкаларыбызды камдап алган болсок, сабагыбызды баштайлы. Биз өткөндө көп орундуу сандарды кошууну өткөнбүз, Кегиле ошол сабакты эсибизге түшүрүп алалы. 385.617 санына кошобуз 893.819'ду. Биз кошуу амалын аткарганда мамча түрүндө жазып алабыз, Анан эң төмөнкү разряддардан, башкача айтканда, бирдиктерден кошуп баштайбыз. 7-ге 9 кошсок 16, 6сы жазылып, 1-и кийинки ондуктарга кошулат. Аны унутуп калбаш үчүн жогору жакка жазып турабыз. 1-ге 1-ди кошсок 2, жогору жактагы сан менен 3. 6-га 8-ди кошсок 14, 4-ү жазылып, 1-и кийинки разряддарга өтөт. Аны да жогоруга жазып турабыз. 5-ге 3-тү кошсок 8, жогору жактагы сан менен 9. 8-ге 9-ду кошсок 17, 7-си жазылып, 1-и кийинки разрядка кошулат. 3-ге 8-ди кошсок 11, жогорудагы сан менен 12. Кандай сан келип чыкты? 1.279.436 деген сан келип чыкты, Эми бүгүнкү темабыз көп орундуу сандарды кемитүү. Сабагыбыздын максаты менен таанышып алалы. Балдар бүгүн көп орундуу сандарды кемитүүнү, амалдарды ирети менен иштөөнү үйрөнүшөт. Татаал теңдемелерди, амалдарды иштөө менен эске сактоосу, кабыл алуусу, алган билими өркүндөйт. Сабырдуулукка, терең билим алууга тарбияланышат. Анда эмесе китептин 66-бетин ачып, сабакка даяр болгула. Балдар, көп орундуу санды кемитүүдө разряддын астына разряд жазылат дагы, бирдиктен баштап кемитилет. Бул жерде 884-төн 183-тү кемиткенде 4-төн 3-тү кемитебиз, 8-ден 8-ди кемитебиз жана 8-ден 1-ди кемитебиз. 401-чи мисалда дагы мына ушул сыяктуу кылып мамча түрүндө жазып аласыңар. Ар бир туютманы бирдиктен бирдикти разрядына карап кемитесиңер жана чыгарып коесуңар. Балдар, 402-чи маселеде болсо бизге 2 түрмөк кездеме берилген. Алардын ар бири 180 метрден. Биринчи түрмөктөн 6-дан 1 бөлүгү, экинчи түрмөктөн теңи сатылган. Ошондо канча метр кездеме сатылган? Балдар, мында 2 түрмөктө 180 метрден болгондуктан 2-ни көбөйтөбүз 180-ге. Келип чыккан санды 6-га жана 2-ге бөлүп алабыз. Ар бир түрмөктө ошондо таап туруп 2 түрмөктү кошсок